Жалпы жарандык паспорт үчүн документтерди кабыл алуудагы чектөөлөр толук алынды. 3-майдан тартып жаңы биометрикалык паспортко документтерди кабыл алуу башталат. Паспортты даярдоо мөөнөтү 18 күн. Эсептөөлөргө ылайык май айындагы майрамдарды эске алуу менен жарандар алгачкы жалпы жарандык паспорттарды 20-майдан тартып ала башташат. Ал эми кыска мөөнөттө даярдалуучу документтер процесс толук ишке киргенден кийин гана каралат. Мекемеден билдиргендей, жаңы үлгүдөгү паспорт 34 жана 50 беттен турат. Алардын баасы көлөмүнө жараша болот. Учурда жабдууларды орнотуу жана паспорттарды басып чыгарууну тестирлөө иштери жүргүзүлүүдө. Жалпы жарандык паспорттун 2 түрү бар. Негизи 4 түрү бар да. Служебный, дипломатический, анан жөнөкөй жарандардыкы. Бирок ошол жөнөкөй жарандардыкы алдагы 2-ге бөлүнөт. 50 баракчасынан турат, анан 34 баракчасынан турат. 50 баракчасы бул чет өлкөлөргө көп чыккан жарандарга, же болбосо ушундай бир фирмаларда иштеп жүргөндөргө анын баасы 920 сом болот. 34 баракчасы болсо 857 сом. Ошол бүт коопсуздук элементтер өтө жогору деңгээлде жасалган.